Баягында эле шашып кетти окшойт суроолорду толугунан бере албай калдык. Бул деген желек деген бул биздики эмес да, туугандар, коллегалар. Желек деген бул ар бир жарандыкы. Мен коллегам сөзүнө кошулам, бул референдум аркылуу чечилиш керек нерсе болчу. Силер бизге түшүндүрүп берип аткан нерселерди могу авторлор бүт элге түшүндүрүшүңөр керек болчу. Биз жогорку кеңеш мындай чечимди өзүбүзгө ала алмак эмеспиз. Албашыбыз да керек болчу. Как обычно эле тартып түртүп туруп эле суроолорду токтотуп туруп эле өткөрүп салдыңар. Асабасы эмне, туусу эмне? Ким жооп берет? Көк асаба кызыл туу деген асабасы ал туунун сабы. Туунун сабы. Туу кызыл болуп атат. Өзү эле айтып турбайбы кызыл туу деп. Анда эмнени саят? Тууну саябы же асабаны саябы? Асаба, туу экөө айныгыс, ажырагыс бир элемент. Бир эмес, экөө деп атпайсызбы? Жок, туу асабасыз кантип сайылат? Жок, сайганда тууну саят да, асабаны сайбайт да. Жок, асабага туу Ошон илинет үчүн да. бул маселеде да маселе бар да. Мына көк асаба кызыл туу, көктү жарган ызы чуу, ак асаба кызыл туу, айгалаган ызы чуу дейт Манас эпосунда. Демек кызыл туу ызы чуу. Бизге ушул керекпи? Советтер Союзунан калган туу болот атпайбы? Арсланбек Касымович, кечээ күнү комитетте дагы сиз өзүңүздүн сунушуңузду айткансыз. Сиздин сунушуңуз аталган биздин туу кызыл түстөн көк түскө деп сунушта айтып атасыз да, туурабы? Туура. Болбосо чогуу болсун, көк, ак, кызыл болушу мүмкүн. Эми урматтуу депутаттар, урматтуу Арсланбек Касымович, азыр биз эми мыйзам долбоорунун биринчи окууда концепциясын карап атабыз. Андан кийин эми өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды экинчи окууда берсеңиздер болот. Жок, концепция боюнча мен макулмун, себеби туу жаңы бийлик келди. Президенттик башкарууга өттүк. Керек болсо ошол туу, герб жада калса, гимнди дагы өзгөртсө болот. Мисалы ошол эле Грузия жаңы бийлик келгенде өзүнүн желегин алмаштырган. Ошон үчүн биз деле алмаштырсак болот, проблем жок. Андан эч бир кыйбай-чыйбай эле алмашса болот. Акыркы суроо. Бул жылдызыбыз жана вор в закониялардын жылдызына окшошуп калган жокпу? Бул жана алардыкы калючка деп коет экен. Күндүн нуру же күндүн шооласы десеңиз туура болот. Эч кандай аларга окшошкон эмес. Окшошпойт дагы. Мен алдымда мындай звездасы турат да, бир эки вор в законнике. Тим эле окшошконсу турат магачы. Окшош болбойт да? Жок, окшош болбойт. Акча кетпейт. Мамлекеттик бюджеттен бир тыйын кетпейт. Эмнеге? Ким тууларды ким жасайт? Эртең паспорттун өзгөрүүлөрүн ким жасайт? Аны биз сүйлөшкөнбүз, демөөрчүлөр бар. Демөөрчүлөр эле ошол алгачкы алмашууда ошолор жардам беришет. Ал кайерде демөөрчүлөр экен? Алар эмне пайда табат экен ошол жерден? Мекенчил адамдар көп да. Алар кайерден акча табат ошо мекен? Өздөрүнөн. Ал өздөрүнүн калоосу. Ошондуктан бул жогоруда баяндалгандардын негизинде урматтуу төрага Кыргызстандагы убакытты 1 саат артка жылдырууну Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан карап чыгууга протоколдук тапшырма берип коюңузду суранам.